Ушка, негедир кийинки күндөр эле маған айыңпаз. Баягы жазып жүргөн иштериң эмне болду? Сабырыңсыз негедир? Галича, аны сен да байкадыңбы? Азыркы өлкөбүздөгү саясий кырдаал тынчсыздандырып жатат. Баягы мен өткөргөн басмаканадагы эмгектеримди такыр эле басып чыгарбай атышат. Артыбызга түшкөн болду. Хафиз элим дагы казактан казак дос тууган алда келбей калды. Көпкөр каттап турчу эле алда жок. Азыркы жаш муундар бойлоп бир уул кызыбызды илимди билимди болсо ушу Кыргызстаныма эмгегин салалы ойлоп. Туура айтасың, Ушка, туура айтасың. Ассаламу алейкум. Хафиз кел. Келгенге кубанычтабыз. Чайга карагыла, чайдан ичкиле. Хафизиним кандайсың? Аман-эсен келдиңби? Казак туугандар кандай жатышат? Алматы калаасы тынч элеби? Рахмат агай, дурус, баары жакшы. Эми дурус деп айтууга арга. Бияктагы деле абалдай. Казак боордош туугандарыңыздардын эртеңки күндүн келечеги күтөмүк. Өзүңүздө кандай иштериңиз? Сен келгенде кичине жеңилдей түшкөн сүйлөдүңбү? Экөөбүздүн эмгектерибизди элге жеткирсек, эл ичине таратсак, биздин казак кыргыз туугандарыбыздын билимсиздигин жоюп, кичине болсо да биз ошо элибизге кызмат кылган болот элек. Туура агай. Өткөндөгү берген тапшырма боюнча маалымат алдым. Жооп жок. Сиягы белди бекем бул эртелебесек койгон максаттарыбызга жетпей калат окшойбуз. Мындай кичинекей келечектерибиз, кичинекей келечек муундарыбыз билимсиз калат окшойт. Жалган жалалар, далилсиз күнөөлөр менен интеллигенция дагы четинен жок болуп баратат агай. Ишибиз оор. Андай кылганга жол бербешибиз керек, Хафизиним. Эмнеси болсо да биз өзүбүз баштаган сабатсыздыкты жоебуз деген ишибизди уланталы, эл арасында тараталы. Ошондо гана биздин эмгегибиз эл ичинде калабы деп ойлойм. Эшке бирөөлөр келди окшойт. Далышчы казый. Арабаев менен ушулбу? Ушу айланайын, ушу. Арабаев деген ким? Жайынча айланайындар. Сен Айланайын. Туран партиясынын мүчөсү деп шектелип жатасың. Жок, мен андай эмесмин. Сени камоого буйрук келди. Бас ордуңдан. Карма муну. Айланайын.